Кызыл Тоо айыл өкмөтүндө эскилиги жеткен ФАП жаңыланды. Бул убакка чейин фельдшердик пунктта бөлмөлөрдүн тардыгынан улам көпчүлүк жарандарды кабыл алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Кувейт өлкөсүнөн келген инвесторлордун жардамы менен заманбап имарат толугу менен бүткөрүлүп, кызыл тасмасы кесилди. Элет эли бул убакка чейин бир кыйла чакырым жол жүрүп, келип саламатчылыгын текшертип келишкен. Эми бул көйгөйдөн арылган айылдагы кары-картаңдар жакшы саамалыкты кубануу менен кабыл алышты. Карчыбек айылынын эли үчүн бүгүн чоң салтанат. Анткени элеттиктердин көптөн күткөн фельдшердик пункт ачылды. Бул убакка чейин айыл ичинде кары-картаңдар чакырымдап жол басып, кан басымын текшертип келишкен болсо, эми бул көйгөйдөн арылганын кубануу менен айтышууда. Айыл ичинде кары жаш дебей, жаңы түшкөн имараттын ачылуу аземине катышып, элетте тынчтык болсун деген ниетте кызыл тасмасын кесип, асманга шаар учурушту. Ушуга муктаж элек эл журт, бала чакабыз бар. Эми азыр ошо Кудайга шүгүр, араб эмираттын жардамы менен ушундай бизге жакшы заманбап ФАП курулуп атат. Азыр эми ичинде бар жогу бизге ылайык заманбап каражаттар бар экен. Эми ушуга муктаж элек, бала чакаларыбыз көп, ден соолук үчүн жакшы нерселерди түзүп берип атат. Эми биз ыраазычылык билдиребиз. Кызыл Тоо айылында барат элек. Кызыл Тоонун өзүнүн ФАПы бар да, ошого барчыбыз. Анан эми жакшы бул болуп калды, эми жакшы болуп калды аябай. Эми 4 жылдык мектеп салып беришсе эле, анан дагы жакшы болот. Карчыбек айылы Өзгөн районунун Кызыл Тоо айыл аймагына караштуу. Аталган айылда жалпысынан 700дөн ашуун жаран бар. Күнүнө аз эле дегенде медициналык текшерүүгө кайрылгандардын саны 10дон ашканын бул жердеги медайымдар айтышат. Мурдагы ФАПтын эскилиги жеткен. Андан да тар болгондуктан кайрылгандар ысык суукта туруп кезек күтүшчү. Бизге негизи бул Кызыл Тоо айыл өкмөтүнө караштуу мына Карчыбек ФАПы болуп, будан 9-10 жыл мурун Актеп тарабынан жаңы ФАП курулуп берилген эле. Бирок тар курулуп калган шартка байланыштуу. Анан ошол зданиянын тардыгы негизинен көйгөй жаратчу. Себеби бизде шартка жараша эмдөө канасы, ийне саюу канасы, кабыл алуу канасы ар бир өз-өзүнчө болуш керек да, талапка жооп бере турган. Ошол көйгөй талапка жооп берчү эмес да. Инфекционный контроль болуп келет да, ошондо кыйналчубуз. Анан эми элди кабыл алууда дагы кыйынчылыктар болчу. Себеби сыртта күтүшөт эле. Жылуу системабыз жок болчу аяктачы. Кыштын күндөрү аябай кыйналчубуз. Бул жаңы түшкөн имаратка жалпысынан 1,5 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. ФАПтын курулушуна Кувейт өлкөсүнөн келген ишкерлер демөөрчүлүк кылган. Аймактарды ар тараптан көтөрүүгө район башчысы инвесторлорду тартып жатканын кошумчалады. Эми мындай жакшы самалыктын артынан элге зарыл болгон муктаждыктарды чечүү аракетин көрүүнү жергиликтүү бийлик убадалады. Ошону менен эле кошо мына бүгүн Кызыл Тоо айыл өкмөтүндө ушундай бир жакшы самалык болуп, мына ФАПтын ачылышында күтүп атабыз. Бул ФАПтын ачылышында дагы ушул Астафа фондунун негиздөөчүлөрүнүн жардамы менен мына 800 почти 1000гедей калкты тейлей турган бир ФАП ачылып атат бүгүнкү күндө. Азыр мына ошол самалыкка өздөрү да келип катышат. Бул менен токтолуп калбайт. Ошол менен эле кошо ушул айылда 4 класстуу мектепти дагы быйыл ушул Астафа фонду менен бүтүрөбүз деген ойлорубуз бар. Өзгөн районунда жалпысынан 4 оорукана, 58 ФАП бар. Жаңы курулган ФАПта 4 кызматкер эмгектенет. Ал эми Карчыбек айылында 80ден ашуун түтүн, 700дөй эл жашайт. Элеттиктер эми айылга башталгыч класстар билим алчу, алтын уя салып берсе деген үмүттө турушат. Ал эми жаңы курулган ФАП аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүүнүн алгачкы жумуштары катары бааланууда. Даткашабдан Ажакбар Акжолуулу, Нур Ньюс.